Кыргызстанга 100 дана заманбап жаңы өрт өчүрүүчү техника келди. Өрт өчүрүүчү унаалардын паркын толуктаган мындай жаңылоо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Ири өлчөмдөгү техникаларды өлкөгө алып келүү президент Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишке ашып отурат. Алгач өлкө башчы Садыр Жапаров өлкөнүн жана элдин коопсуздугун камсыздай турган жаңы өрт өчүрүүчү унааларды, жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды жана тез жардам унааларынын техникалык мүнөздөмөсү менен таанышып чыкты. Техникаларды тапшыруу аземинде сөз сүйлөгөн өлкө башчы жакында Орусиядан гуманитардык жардам иретинде дагы 40 дана өрт өчүрүүчү техника жана Ми-8 тигучагы келээрин билдирди. Кудай буюрса, ушул февраль-март айларында Россия мамлекетинен дагы 40 дана жаңы өрт өчүргүч унаалар менен бир Ми-8 тигучагы жардам катары келе жатат. Буларды дагы суммасы 20 миллион доллардын тегерегин түзөт. Аларды дагы келери менен тапшырып беребиз. Ошентип жалпы өлкө боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги муктаж болгон техникалар менен толук жетиштүү болуп, алдыда келе жаткан 15-20 жылга чейин техникалык муктаждыктарды жоюлат десек болот. Министрликтердин кызматкерлери күнү түнүдөбөй күжүрмөндүк менен иштөөгө милдеттүү болушат. Ала Тоо аянтында кас-катар тизилген 100 дана автотехниканын 85-и өрт өчүрүүчү унаалар болсо, 10-у авариялык куткаруучу унаа, 3-өсү автотепкич жана 2 штаб үчүн унаа. Бул техника өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлүп берилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин атайын өрт өчүрүүчү техникалардын курамында 5 тонна суу көтөрүүчү автоунаалар, 8 тонналык куткаруучу техникалар жана 50 метр бийиктикке чыгуучу өрт өчүрүүчү машиналар менен куткаруучу жаздыктар жок болгонун билдиришет. Куткаруучулардын айтымында бул техникалар өрт өчүрүүдө бир кыйла жеңилдик берет жана адам өмүрүн сактап калууга, материалдык зыянды болтурбоого мүмкүнчүлүк түзөт. Өрткө каршы суу берүү насосунун кубаттуулугу чоң болуп атат. 60 литр секундасынан өйдө суу бере алат. Жаңы жабдууланган, андан сырткары ар бир машине биздин күжүр менен эсептердин атайын өрт өчүрүүчү кийимдер менен жабдууланган. Ошондон сырткары эле жанакы түтүн буламбоочу, түтүн каптаган имараттардын ичинде же болбосо бөлмөлөрдүн ичинде иштөөгө арналган атайын өздүк курамдын дем алуу жана көз органдарын сактоочу атайын аппараттар менен камсыздалган. КАМАЗ келгиче биз деген атсы 640 менен жүргөнбүз. Ал деле Россиядан келген. Ал менен биз 12 жыл айдадык. 2008 жылы келген город Таржоктон 12 жыл иштеп берди, жакшы эле иштеп берди. Өрт өчүрүүчү техникаларды тапшыруу аземинде Саламаттыкты сактоо министрлиги үчүн республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынган 33 тез жардам унаасы да салтанаттуу тапшырылды. Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова аталган унаалар жергиликтүү климаттык шарттарда үзгүлтүксүз иштөө үчүн бардык стандарттарга жооп берип, биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн бардык керектүү шаймандар менен жабдылганын билдирди. Министр билдиргендей, тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо аракети мындан нары да улантылып, алдыда дагы 200дөн ашык техника сатып алуу пландалып жатат. Негизи бул тез жардам автоунаалары акылдуу шаар проектисинин алкагында коопсуз шаар компоненти аркылуу келди. Бул республикалык бюджеттин эсебинен жалпы суммасы 169 миллион 347 миң 500 сомдук автоунаалар алынды. Негизи бул автоунаалар ошо бүт республиканын региондоруна бүгүн берилип атат. Ошонун ичине Баткен областына биз көбүрөөк санда берип атабыз. Жалпы келе турган тез жардамдын ичинен ошол 33 автоунаасы Баткен областына берилет. Мындан тышкары бүгүн президент Бишкек шаарынын мэриясы бюджеттин эсебинен сатып алган газ менен жүрүүчү 120 автобусту көрдү. Борбор кала үчүн экологиялык таза жаңы автобустар эл аралык стандарттарга жооп берет. Бул автобустар абага бөлүнүп чыккан газдарды бир топ азайтып, шаардын экологиясына оң таасирин тийгизет. 77 орунду 29 отургучу бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген бир адамга каралган. Биякта 100 точкалары бар. 100 точкалары бар, 8 точка 5 ампер менен. 2ден каралганда 2 зарядканы отуруп, зарядка кылып кете берсе болот. Коробка автомат
жүргүнчүлөргө ыңгайлуу. И анан кийин азыркы эмеде валидатор койдуруп атабыз без наличка боюнча. Буюрса без наличка болуп иштете баштайбыз. Соңку жылдары Ордо калаада автоунаалардын саны артып, жол тыгындары шаардын күн тартибиндеги башкы көйгөйүнө айланганы белгилүү. Жакынкы 2 жылда кошумча 1,5 миң автобус алынып, ошону менен шаардын керектөөсү толук камсыздалары айтылууда. Тазагүл Эмилбекова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.